Республикасында ошо 17 март күнү форумда Атамбаев өзүнүн ошол кездеги коомдук бирикмелерин чогултуп алып бир Аксы окуясына чакыруу менен ошол жерде өзүнүн максатын аткарабыз деп атышат. Биздин дагы айтып кетели, биз аксылыктар эч качан ал жерге барбайбыз дагы. Биздин өзүбүздүн ошол 17-март күнү өткөрө турган чоң иш-чарабыз бар. Ошол мына биздин чоң аякта эстелик тургузулган Аксы апрель окуясындагыларга. Биз ошол жерге барып, эскерип, гүл коюп, Куран окутуп гана андан кийин өз үйлөрүбүзгө таркап кетебиз. Куран окутайлык, жабырланчылардай болуп, өз ордубузду табайлык. Элден бийликтегилер кызмат кылгыла, байлыгыңар бар экен, керегинче топтодуңар, элден жедиңер, ичтиңер, тилебиз кайра орун койпогула, бийлигиңерди дебедик. Бирок бизди эч качан пайдаламагыла, суранабыз. Буга тиешеси жок адамдар эле ошол жерлерде ушундай иш-чараларды өткөрүп, ушундай иш-чараларга жардам көрсөтүп эле, ушундай үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтпө дегенде урандарда жазып алган жүргөндөр бар экен. Бирок ушуну көрүп биз таң калдык. Бул жерде эскерсе, муну үй бүлөлөр эскерет. Ошол эле маалда бул аталарыбыз, ошол бир туугандарыбыз бул жеке кызыкчылык үчүн өлгөн эмес, муну эскерсе мамлекет эскерет. Кайсы бийлик келбесин, ошо мамлекет муну эскерип. Анан бизди жабырлануучуларды ошол 2002-жыл 17-марттагы, 24-марттагы жана 7-апрелдеги, 14-майдагы ошо окуяларда жабырлануучуларды ошо пайдаланбаса деп сурайбыз да. Анткени ушул кайсы бийлик саясатташтырып, кайсы бийлик ошо кеткен, кайра келгенине сагынып, аркага кайтып, кеткен нерсени кайра кайталап айтышканда, бул жакта мамлекеттин эл кыйналды да.